5 каналдын түз эфиринде учурда программасы, аны мен Жазгүл Майзенова алып барам. Саламатсыздарбы? Күн сууктап, мына кыш мезгили келип калды. Ушул учурда элдин көмүргө болгон талабы өсө баштайт. Бул кыш мезгили киргенден тарта дегеле көмүрдүн баасы, ага болгон наркы дагы бир топ кайла өзгөрүп келет. Биз бүгүнкү эфирде ушул кыш камылгасы, дегеле алар бааларды ким көзөмөлдөйт, дегеле Кыргызстан кыштан көмүр таңкыстыгы жаралбайбы Бишкекте деген суроону тегергенде талкууламакчыбыз. Бизде конокто Надырбек Бекжанов, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары. Саламатсызбы? Саламатчылык. Студияга кош келипсиз. Мына биринчи эле суроону берейин. Күн сууктап, азыр элдин отунга болгон талабы күчөп турган мезгил. Ушул учурда көмүргө болгон баалар дегеле ошонун наркы дагы өсүп кетет эмеспи? Анан азыркы учурда ушул Кыргыз көмүр ишканасы кыш камылгасын кандай көрдү? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы өзүбүзгө белгилүү жылыда быйыл да ушул өкмөт токтому кабыл алган күз-кыш мезгилине даярдык боюнча ошол токтомдун негизинин алкагында жумушубузду алып келдик. Албетте үстү-үстү жылда тоскоолдуктар болду. Аба ырайынын себептери менен жаан-чачымдар өзгөчөлөргө белгилүү. Август айында да ошо тоо жеркесинде кар жаабайды. Күйүүчү майдын кескин түрдө кымбатташы себеп болду. Тетиктердин биздин өлкөбүздө ушу атайын тоо техникалары бүт Кытай мамлекети, көпчүлүгү Кытай мамлекетинен келген себептен ошолорго жабдуулар, тетиктер дагы чек аранын маселеси менен кеч келгендиги дагы булар себеп болду. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө толук кандуу иштер жүрүп келди, дагы жүрүп атат. Мамлекеттик ишкананын өзүнүн иш алып баргандыгы, ишмердүүлүгү жөнүндө айта кетсек, август айында дагы анча-мынча бердик элге. Анан 3-сентябрдан баштап көмүр жүктөө иштерин токтото элекпиз. Тилекке каршы ошол ачылган забойдогу 3-сентябрда ачылган забойдо жер катмарында жаткан көмүр майдарак болуп, элге жагымсыз болуп калды. Бирок жылуулук электр борборун толук камсыздап келдик. 1-октябрдан бери токтоосуз элге, калкка, ошол эле мекеме ишканаларга көмүр жүктөө иштери толугу менен жүрүп атат. Бүгүнкү күндө 20 000 тоннадан ашык жүктөлүп кетти. Ошо 7 күнүн ичинде, мындайча айтканда ортосо эсеп менен 3000ден кем эмес, 3000 тоннадан кем эмес көмүр жүктөлүп келип атат. Андан сырткары айта кетсек, бул баа боюнча айта кетсек, ошол эле токтомдун негизинде монополияга каршы агенттиги ошо күз-кыш мезгилинде бааны бекитип берген. Бүгүнкү күндө кесимде 1 тонна көмүрдүн баасы, 1 тонна көмүрдүн баасы 1330 сом түзөт. Албетте бул жерлерде, ошол эле областтарда, Бишкек калаасында бааны көзөмөлдөө биздин укукка кирбейт. Баа өтө жогорулап баратса, бул атайын токтом менен, атайын өкмөттүн токтому менен, бүгүнкү күндө министрлер кабинетинин токтому менен жергиликтүү бийликтер жана монополияга каршы агенттиги жөнгө салуу жолу бар. Негизи мына ушул эле маселе боюнча айтайын деп атам. Бүгүн жогорку кеңеште дагы ушул маселени көтөрүп атышпайбы? Анан ал жерде эл өкүлдөрүбүздүн бирөөсү айтып атат, Бишкекте көмүрдүн баасы 4,5 миң, Караколдо 6 миң, Баткенде 7,5 миң сомдон болот да. Силер мисалы өзү Кыргыз көмүр ишканасы катары жалпы эле ушул көмүр элди отун менен камсыз кылуу тармагындагы адистер катары монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги менен биргеликте ошо рейд жүргүзүп, көзөмөл жүргүзгөнгө мүмкүнбү силерде? Ушундай талапты аткараласыңарбы? Бундай талапты дагы бир жолу кайталап кетейин. Бул үчүн атайын өкмөттүн министрлер кабинетинин атайын токтому керек. Ошого эгер тапшырма берилсе, биз ошондой көзөмөл жүргүзө алабыз. Мындай өз алдынча көзөмөл жүргүзүүгө акыбыз жок, укугубуз жок. Анан эми бул логистика деп коебуз, жердин алыстыгына жараша албетте көмүрдүн баасы да кымбат болот. Каракол, Каракеченен алыс болгондуктан ошо 6,5 миңге чейин чыгып атат. Түштүк региондагы бул биздин Кыргыз көмүрдүн мамлекеттик ишкананын өзүбүз жасаган анализибизден да
түштүк регионда ошо Сөлөктөдө, Баткенде, башка жерлерде 7.000-ден 10.000ге чейин чыгып кетип атат. Ал жакта көмүр казып алуунун ыкмасы башка. Жер астынан касып алышат, алар шахта менен жер астына касып кирип ошол себептен бул шахтный метод, жер астынан казып алуу методу 2 эсе 3 эсе кымбатыраак болот. Биз болсо жер катмарын ачып алып туруп, анан көмүргө жетип алып качып касуу иштери арзаныраак болгондуктан бул түндүк региондо көмүрдүн баасы арзаныраак. Мисалы, министрлик менен бирге жүргүзгөн анализибизде Нарын районунда, Нарын областында эң төмөн баа 2.000 сом түздө, эң жогорку баа 4,5-5 миң түздө атат. Жердин алыстыгына жараша, логистика ошол себептерден ушундай баа ар бир жерлерде айырмаланып турганы. Бишкекте мисалы көмүр базаларда канчадан болуш керек баалар? Былтыркы жылга салыштырмалуу албетте кичине кымбатыраак болуп атат. Бүгүнкү күндө бул орточо баа 4,5 миң сом болуп атат. Отун кампаларда үйлөргө чейин жеткизип берсе 5 миң сомдон ашып кетип атат. Бугунун деле өзүнүн себептери бар. Ошол эле айдоочу жеткизип келген айдоочу азыр былтыр мына биздин жүргүзгөн анализ боюнча былтыр күйүүчү майдын баасы 36 сом болсо азыр 56 сом болуп атат. Бул кескин түрдө абдан жогорулап кетти. Ошол себептен айдоочулардын да чыгымдары көбөйдү. Мисалы азыр социалдык тармактарда ушул Бишкектеги жарандар көмүр базаларына барып, ал жака кезекке туруп, айрымдары көмүр албай калып, көмүр жетпей алган, азыр ушундай бир кыйынчылыктарды өткөрүп атат да башынан. Анан негизи бул жылы деги эле ушул кыш мезгилине жакындап калган учурда баягы толук кандуу элди көмүр менен камсыз кылуу деген бир маселе бар да. Быйыл таңсыздык жаралбайбы андай? Жок, андай жаралбайт деп ойлойм. Азыр элге калкка толугу менен көмүр жүктөлүп кете баштады. Бул убактылуу көрүнүш деп ойлойм, себеби буга чейинки өткөн жылдардагы тажрыйбасы буга ошондой көрүнүштөр болуп келген. Албетте жаңы башталып атканда, суук катуу түшүп, кар башталганда биздин элдибиздин көйгөйү да ошондо чуркап ала баштайбыз. Күн жылуу кезде баарыбыз көпчүлүгүбүз жата беребиз. Бул тажрыйба айтып атпайм, жылдан жылга келип атат. Албетте азыр бүгүнкү күндө ошондой элдер издеп көмүр ала баштаганда, ошол эле көмүр сатуучу бул ушул учур менен пайдаланып, албетте кымбатыраак сатканга аракет кылат. Бул эми көрүнүш убактылуу болот болуш керек, себеби азыр кесинде 100 миң тонна көмүр ачык даяр турат жүктөгөнгө. Биз үзгүлтүксүз элге көмүр жүктөп бергенге даярбыз. Кайсыл жактардан алса болот? Азыр көмүр издегендер абдан көп да. Анан кайсыл жактын көмүрлөрү бар бизде азыр? Бүгүнкү күндө жергиликтүү көмүр ушу өлкөбүздүн көмүрүнөн түндүк регионго Кара Кечен элине келип атат азыр. Анан сырткары Казакстандан кирип атат, экспорттолуп, импорттолуп. Анан шаардын эми негизги точкалары Мурманская, Садыгалиева, ошол жакта айлампа жолду, объездной жолдун чегелеринде туруп атышат. Эски базар деп коебуз, Старый Толчок. Ошол жерлерде негизи бааны ошол жактан биз мониторинг кылып турабыз. Сиздер ошол бааны мониторинг кылып аткан учурларда мисалы кескен түрдө өзү каалагандай, өзү билгендей бааны көтөрүп койгон соодагерлерге чара көрө аласыздарбы? Жок, биз көрө албайбыз. Чара көрө албайбыз. Андай биздин укугубуз жок. Кара Кеченин канча тонна көмүр келди азыр бизге? Бизге дегенде бул сиз шаарды, жалпы шаарга. Шаарга деп атасыз эми. Анда биз аны анализдеп турууга мүмкүнчүлүгүбүз жок, кандай мүмкүнчүлүк жок. Бирок бүгүнкү күндө биринен бери 7-сине чейин 20 миң тоннадан ашык жүктөлүп кетти. Бул эми бардык региондордо буга көлүбүз да кошулуп кетет, Ысык-Көл областы да, Нарын областы да кошулуп кетет. Андагы бир маселе бар, азыркы учурда ушул Кара Кече көмүргенин Альфанын аскерлери көзөмөлгө алып карап атат деген маалымат чыгып атат. Бул эмнеге ал аскерлер көзөмөлдөп атат? Же коопсуздук жагы жакшы сакталбай атабы?
бул маселенин дагы өзүнүн жагдайы бар. Негизи тартип аякта орун алып, бүгүнкү күндө заманбап видео көзөмөл орнотулуп, 25 камера иштеп турат. Онлайн режимде бул биз өзүбүз биякта борборлук офисте аны көрүп, көзөмөлдөп турганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок ошого карабастан бул эгемендүүлүктү алгандан бери 20-25 жылдан бери ошо кара кеченин болгон көмүр казуучуларга болгон ошондой тез көрүнүштөр элдин оюна ушунчалык сиңип кеткен экен да. Канчалык аракет кылбасак деле баары эле баягы ошол эле криминалдарга аралашып кеткен, уурдап атат, жеп атат деген сөздөр такыр арылбай койду. Бул бир себептен, экинчи себептен быйылкы кырдаалдагы энергетика системасына оорураак болуп турат, аны баарыбыз билип турабыз. Анан ошол себептен дагы ушундай көрүнүштөр жокко чыгаруу иретинде анан элге дагы ишеним ошондой тартип бар экенин ишеним келтирүү иретинде анан үчүнчү эсеп ошо кесимде жанагы кезек күтүү ошондой ар кайсындай тартип бузуу чагымдарды ошол жеринен жоюу жөнүндө бийлик тараптан ушундай көмөк көрсөтүп ушундай чара көрүү чечим кабыл алынган. Бул өзүнүн натыйжасын берип атат азыр келген адамдар так өзүнүн орду менен убагында жүктөп кетүү иштери жүрүп атат. Мен билгенден кара кечеде былтыр кайсы жылы ок атылды аякта? Бир ушундай коопсуздук эрежелери сакталбай сабап кеткен, баягы кара кечеде иштеген айрым кызматкерлер сабап кеткен бир учурлар, жагдайлар болду эле. Азыр андай жокпу? Кудайга шүгүр, Кудай кетинен ары кылсын. 14 жылдан бери аяктан ок атылды деген андай терс көрүштөр жок. Мисалы бир эле кара кече эмес, негизи эле жалпы эле бизде көмүр казган бардык кендерде ушундай коопсуздук эрежелери сакталганбы? Жалпы эле. Албетте, бул жеке менчик ишканада алар коопсуздук политикасын өздөрү жүргүзүшөт. Ар ким өздөрүнүн ишмердүүлүгүнө жараша жана шартына жараша андай иштер жүрүп жатат да. Азыркы учурда бизде көмүр казган канча компания бар? Эми ала келсек, лицензия алып иштетебиз деген саны көп экен, бирок туруктуу иштеп аткан бул 42-45 компания өлкө боюнча туруктуу иштеп атат, ишмердүүлүгүн көрсөтүп атат. Ошонун ичинде айта кетүү нерсе, жылуулук электр борборун камсыздоо үчүн ошо Кабак көмүр бассейнинен бул Жумгал Кара Кече Миң Куш көмүр участкаларынан 16 компания шериктештикке биригип алып, азыр ошол жылуулук электр борборун камсыздоо иштери да жүргүзүп кетебиз. Бүгүнкү күндө 190 000 тонна көмүр камсыздап бердик. Негизи жалпы Кыргызстанды баягы кыштан чыгарып кетүү үчүн кыргызстандыктардычы канча тонна көмүр керектелет бизде? Жалпысынан ошол жогоруда айтылып кеткен токтом негизинде 3 миллион тоннадан ашык көмүр каралган. Ошону бул кайсылар? Ошо 6-7 ай аралыгы, ошол күз, кыш, отопительный сезон, күз, кыш мезгилинде баары каралган. Ошол токтом негизинде каралып, ошонун ичинен 1 миллион 650 миңи бул жылуулук электр борборуна, калганы калкка жана бюджеттик мекеме ишканаларга. Калган көмүрлөр артканда. Калган көмүр ошондой 1,5 миллион тоннадай ушу калкка. Мындай тактап айтсак 250 000 тонна ушул бюджеттик мекеме ишканаларга, алар конкурс негизинде сатып алуу закон мыйзамына ылайык сатып алышат. Калганы калкка каралган. Бизде бир маселе бар да, мисалы бизде көмүр кендери кара кечеден чыгып атат, сүлүктүү, мисалы. Анан деги эле ушул көмүр кендери Кыргызстан өзүн жалпы камсыздай албайбы? Эмне үчүн Казакстандан импорт алып келет дегендей? Камсыздай алат. Мунун бир чоң себеби бар. Өзүңүздөргө белгилүү, биз эгемендүүлүктү алгандан баштап баягы туруктуу болгон байланыш өндүрүштө кескин түрдө төмөндөгөн.
ошол кезде электр энергиясы боштондук алып кенен болуп калган учурда ошо 90-жылдары саясат ушундай жүргөн. Бул жылытуу маселесин электр энергия өткөзөбүз деп. Себеби бош болуп калган да. Көп электр энергиясы бош болуп калган себептен. Анан ошол кездерде ушул баягы илгери салган от казандарын бүт баарын электр энергия өткөзүп келип 2000-жылдарга чейин ушул өзүбүздүн өндүргөн электр энергия жетип атты. Анан 2000-жылдан баштап уже өндүрүш кайта өнүгө баштады, өзүнүн кайта талаптарын кое баштады. То есть мындайча айтканда жыл сайын электр энергия пайдалануу көбөйө баштады. Ошол себептен 2010-жылы уже электр энергиясы өзүбүзгө жетпей баштады. Ал ошол учурда көмүр тармагы унутулуп калган. То есть кескин түрдө унутулуп калып, көмүр өндүрүү Кыргызстанда 500 000 тоннага чейин болуп калган. Азыр мына ошол 10 жылдан бери бул көмүрдүн өзүнүн керектелүүчүсү пайда болгондон баштап ушул көмүр тармагынан көңүл бурула баштады. Ошондон баштап мына жылдан жылга көрсөткүчтөр бар. Мына быйылкы жылы 20-20 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстан өзү 2,5 миллион тоннага чейин көмүр өндүрдү. Негизи өзүбүздүн мүмкүнчүлүк бар. Өндүрүп өзүбүздүн потребностьти толук жапканга Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү бар. Бул бирден бир Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын максаты да ушул астыбызга койгон максат да ушул болуп атат. Өзүбүздүн көмүр менен өзүбүздүн элибизди катыс кылуу. Бирок буга да бир объективдүү да, субъективдүү да себептер бар. Эң негизгиси бул каражаттын жетишсиздиги. Эгерде каражат болсо демек Кыргызстанды камсыздап койгонго мүмкүн экен да, э? Албетте. Өзүңүздөргө белгилүү биздин жаңы президент болуп шайланганда дагы ушундай ТОО кен кодексин иштеп чыгып чыгалы деген тапшырма берген. Азыр ушул иштелип атат. Андан сырткары кендер боюнча мыйзамга өзгөртүү кирип, азыр 100% мамлекеттик үлүшү бар мамлекеттик ишканаларга ошо бош участкаларды берүү деген, алып берүү деген. Азыр алкагында азыр бизде дагы кенен иш жүрүп атат. Бүгүнкү күндө ушундай Кыргызстандын аймагында ошо түштүк жергесинде дагы биякта да ошо 10дон ашык участкага биз өзүбүздүн арызыбызды, заявкабызды киргизип койдук. Буюрса кийинки жылдан баштап ошонун баарын проектилерин бүтүрсөк, кийинки жылдан баштап ошол кендерде иштей баштайт деген тилегибиз бар. Аны менен бирге ошол эле кендерди иштетүүгө ички дагы сырттан келген инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кендер кайсы аймактарда болушу мүмкүн? Азыр бүгүнкү күндө атап кетсе Ат башыда Турук кени бар. Ошол жактан бир участок бошогон. Ошол эле Меңкушта илгери Аулак деген акционердик коом бар эле, банкрот болуп. Азыр ошол участок бош турат. Ошону алып атабыз. Таш көмүр Тегене шахта деген участоктор. Сөлүктүдө 11-поле деген участок бар. Кызылкияда, Туюу Каргаша, Алайда, Текелек деген участок. Кыскасы ушул айта кетсек, баардык жалпысынан 10 участкага биз арыз бердик. Инвесторлор даярбы? Инвесторлор да даяр, алар менен сүйлөшүү жүрүп атат. Кайсы стадияга келип калды? Азыр геология департаменти бизге лицензияны эгер оңунан биздин заявка соңунан чыгып бизге лицензия берсе, ал инвестор менен уже үлүш боюнча жанагындай иштер боюнча уже сүйлөшүүлөр жүрөт. Негизи бизге импорт Казакстандан эле келеби же да башка мамлекеттерден келеби? Жок, көмүр импорт Казакстандан эле келет. Бирок ошол учурда Кыргызстан экспорттогонго үлгүрөбүз. Бүгүнкү күндө 250 000 тоннага чейин экспорттолду. Негизинен Өзбекстанга, Тажикстанга, Кытайга экспорттоого жетишип атабыз.
Ошол эле Өзбекстан, коңшу мамлекет Өзбекстандан абдан чоң талап сунуштар келип атат. 1 миллион тоннага чейин 1 миллион тоннадан кем эмес көмүр алабыз деген сунуштар келип атат. Ошондой эле сунуштары Кытай мамлекетинен келип атат. Алардын баарын астага коюп, бүгүнкү күндө мамлекет башчыбыз да ушул тармакка абдан жакшы көңүл буруп атат. Эгер жана каржы маселеси чечилип, жана лицензиялар чечилип, инвестор менен толук кандуу ишке кирсек, ошол оркада да жетишебиз деген биздин бир Кыргыз көмүр мамлекети ишканасынын алдыңкы максаттарынын бири да. Ошондо жанагы 10га жакын компания бул баягы иштей турган сотрудниктер, кызматкерлер Кыргызстандын аймагынан кыргызстандык жарандар болот алар, же чет өлкөлүк жарандар келип иштешеби? Албетте. Түштүк региондо мисалы ушул жер астынан шахтный деп атпайбызбы, жер астынан газ алуучу адистер көп. Себеби ошол учурунда 70-80 жылдары бул Орто Азиянын кочегаркасы деп Кыргызстанды айтчуда. Ошол учурларда Кыргызстан 4,5 миллион тонна көмүр өндүрүп, ошол коңшу мамлекеттерге чейин берип турган убак болчу экен. Азыркы күндө деле ошол шахтный метод менен иштеген адистер бар. Негизги талаптарга, шарттарга жана мыйзамдарга ылайык биздин оюбуз деле ошол өзүбүздүн жарандар менен чогуу иштешебиз деген ойдобуз. Бирок бул жерден бир жагдай бар. Бул инвестордун дагы алардын да талабын эске алыш керек, камтып кетиш керек, эске алыш керек. Кандай кызыкчылыктар болушу мүмкүн? Көбүнчө баягы кайсы өлкөдөн келет инвесторлор? Бүгүнкү күндө азыр Кытай өлкөсүнөн жана Өзбекстан коңшу мамлекетинин жарандары менен, ошо инвестор менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Анан дагы бир суроо, жылуулук азыркы учурда эми Бишкек жылуулук электр борбору толугу менен көмүр менен камсыздап атабыз дедиңиздер. Негизи жылына канча көмүр түшөт ал жерге? Жылуулук электр борборуна? Муну дагы азыр жакында эле анализдеп көрсөк, бул акыркы 3-4 жылдын ичинде 1 миллиондон 1 миллион 200 тоннага чейин алып чыккан. Быйылкы жылуулук электр борборунун алчу көмүрдүн саны 1 миллион 650 миң тонна. Бул эми азыр суунун астыгына байланыштуу жылуулук электр борборуна көбүрөөк күч келет да. Ошол себептен. Анан ушул Кыргыз көмүр ишканасы мына сиз буга чейин эфирдин алдында айтып кеттиңиз. Негизи жанагындай ушундай таңкыстык болгон убакта, баалар көтөрүлгөн убакта биз аны көзөмөлдөй албайбыз деп, анан сиздер өз баягы ушундай мамлекеттик ишкана катары өзүңүздөр чогулуп, биригип алып, ушул бааларды, көмүрлөрдүн жетиштүүбү, жетишсизби, ошону көзөмөлдөө боюнча сунуш, пикир ушул министрлер кабинетине жөнөттүңүздөр беле, же өзүңүздөр кирип ушул маселени чечүүгө бир аракет кылып көрдүңүздөрбү? Бул маселе эми тажрыйба боюнча 7 жылдан бери ушул Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасында иштеп келатам. Бул маселе учурлар менен көтөрүлүп келген. Быйыл министрлер кабинетине киргизген жокпуз андай сунуш. Буга чейин мындай сунуштар киргенде министрликке да тиешелүү өзүбүздүн жогорку кеңешке да мындай сунуштар кирген. Жогорку кеңештен айтып кетсек, ошо отун энергетика комитетинен колдоо таап, алардан да сунуш келген. Ошондо өкмөткө да ошондой жогорку кеңештин токтомунун негизинде сунуштар барганда, бирок ошол эле бойдон калган. Ишке ашкан эмес. Ишке ашкан эмес. Сиздер деле ушунча токтоп калдыңыздар? Азыр ошо боюнча токтоп калды. Бул мыйзамдарга баш эбиз да. Мыйзам улук болот, мыйзамдарга. Сиздер мыйзам сунуштай аласыздар, сунуш бере аласыздарбы? Албетте, биз өзүбүздүн профилдик министерство аркылуу мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүгө сунушубузду бере алабыз. Андай мүмкүнчүлүгүбүз бар. Берип келатабыз. Мына ушул гендер боюнча мыйзамга сунушту биз ошо алгачкы
инициаторлор болуп биз чыгабыз да. Көмүр мамлекеттик ишканасы. Анан мына дагы бир жолу берип алайын, баягы эфирден жыйынтыкталарына аз гана убакыт калды. Быйыл көмүр таңкысы жаралбайбы ошондо? Биз тараптан жаралбайт. Себеби биз мындай карасаңыздар, жылдык планыбыз бар. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына бекитилген жылдык план бар. 450 000 тонна бир жылда беришибиз керек. Биз бүгүнкү күндө биринчи октябрга карата 170-180 миңин аткарып койдук. Калганын толугун аткарабыз деген көзүбүз жетет. Андан сырткары ушул күз-кыш мезгили бүткөнгө чейин бир 600 000 тоннага чейин жеткизебиз деген өзүбүздүн максат бар. Толугу менен камсыздап бере аласыздар, демек. Эми өлкөнүн баарын толугу менен камсыздап бере алабыз деген алыспыз, бирок биз өз тараптан ушул үзгүлтүккө учуратпайбыз деген биз милдеттеме ала алабыз да. Үзгүлтүккө биз тараптан мына бүгүнкү күндө 100 000 тонна ачык көмүр турат. Биз ушул айды, кийинки айды декабрга чейин үзгүлтүксүз ушу жүктөө иштерин токтотпой, элге жана мекеме ишканаларга жүктөп беребиз деп айта алабыз да. Азыр бардык мамлекеттик ишканалар көмүр менен камсыз болгонбу? Аны толугу менен камсыз болду деп айта албайбыз, албетте. Эми мамлекеттик ишканалар, ведомстволор мамлекеттик тиешелүү бюджеттик мекеме ишканалар бүт конкурс аркылуу алышат. Конкурста кайсы компания болсо ошол компания камсыздап берет көмүр менен. Жыйынтыктоочу сөз берели, элге же калың журтка эмне кайрылууңуз бар? Элибизге эң негизгиси Кудай таалама шүгүр дейли, тоо дейли, жылуулук болсун, эсенчилик болсун. Могу келе жаткан насыпта чоң бир сынып отурат, татыктуу эл өкүлдөрүн шайлап алалы жана өлкө башчыларыбызга колдоо көрсөтөлү. Жылуулук жана болсо биз болгон мүмкүнчүлүгүбүздү, аракетибизди жумшап, камсыз кылууга бүт күчүбүздү жумшайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү эфирде ушул кыш камылгасы деги эле көмүрдүн наркы, баасы көзөмөлдөнөбү, кандай болот, деги эле кыштан аман эсен чыга деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бизде эфирде конокто Надырбек Бекжанов, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары болду. Сиздин эфирге келип, маек куруп бергениңизге жана маалымат бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз ушуну менен эфирде жыйынтыктайбыз. Аны мен Жазгүл Мадинова алып бардым. Саламатта калыңыздар.